Жалал-Абад колледжи. Мугалим Жумапаева Замира Таштановна. Студент Маманова Гульнура Кумарбековна, группа БКМК 99, предмет алгебра. Өткөнгү темаларга кайрылсак, төмөнгү суроолорго жооп бергиле. Туунду деген эмне? Жогорку тартиптеги туунду деген эмне? Мисал иштеп көрсөткүлө. Төмөнгүдөй жооптор күтүлөт деп ойлойм. Туунду деген эмне? Эгерде y барабар f от x үзгүлтүксүз функциясынын дельта y өсүндүсүнүн аргументин дельта x өсүндүсүнө болгон катышында дельта x нөлгө умтулганын пределин табылса, анда ал предел берилген функциянын x нөл чекитиндеги туундусу деп аталат жана ал төмөндөгүдөй белгиленет. Экинчи суроого жооп. Аныктама функциянын биринчи тартиптеги туундусунан алынган туунду берилген функциянын экинчи тартиптеги туундусу деп аталат жана төмөнгүдөй белгиленет. Үчүнчү мисал көрсөтө кетсек. Ушуну менен кайталоо сабагы жыйынтыкталды. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы баштапкы функциянын табуунун эрежелери. Баштапкы функция деген эмне? Баштапкы функцияга токтоло кетели. Аныктама. f от x'тин туундусу кичинекей f от x'ке барабар болсо, анда чоң f от x'тин функциясы f от x функциясынын а жана b интервалдыгындагы баштапкы функция деп аталат. Аны төмөнгү таблица менен чыгарабыз. Баштапкы функциянын табуунун 3 эрежеси бар. Биринчи эреже f от үчүн чоң f от болсо, ал эми j от үчүн чоң j от болсо, анда f от плюс j от чоң f от плюс j от анын баштапкысы болуп эсептелинет. Экинчи эреже f от үчүн чоң f от баштапкы болуп, ал эми k оттогу чоңдук болсо, анда k f үчүн чоң k чоң f баштапкы функция болуп эсептелинет. Үчүнчү эреже f от функциясы үчүн чоң f от функциясы баштапкы болуп, k b турактуу чоңдуктары болсо, 1 бөлүнгөн k f кашанын ичинде k x плюс b функциясы кичинекей f k x плюс b функциясынын баштапкы функциясы болот. Баштапкы функциянын касиеттерин айтып берели. Биринчи, эгерде кандайдыр бир а жана б аралыгында f от x барабар 0 болсо, анда f от функциясы а жана б аралыгында турактуу чоңдук болот. Экинчиси, эгерде f от x функциясы а жана б аралыгында анык болсо, анда анын каалагандай баштапкы функциясы чоң f от x түрүндө жазууга болот. Төмөндөгүдөй мисалдарды иштеп көрсөк болот. Албетте мунун бардыгын бизге үйрөткөн мугалимибиз Жумабаева Замира Таштановна, ага чоң ыраазычылык билдиребиз. Мындан кийин дагы ушундай кайтарым байланыштарды жасаганга аракет кылабыз. Буга чейин дагы аткарганбыз. Сиздер менен мен Маманова Гульнура болдум. Саламатта калыңыздар.